Nooruz bayramı менен деп куттуктаган киши ыймандан чыгат. Ал эми жаңы жылың менен деп айтуунун зыяны кандай? Же бул дагы ыймандан чыгарабы? Ыймандан чыгарат деп айтуу кыйыныраак, жаңы жылды Ноорузга байлаган оорураак. Анткени Ноорuz боюнча аалымдардын илгерки текстери бар. Анан пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өзүнүн учурунда болуп, ошондон тыйган. Ошого ачык айта алабыз. Ал эми жаңы жыл боюнча антип айтыш үчүн өтө чоң илим керек, ага иштихат керек. Анан экинчиден, азыр канчанчы жыл? 2014. Датачы? Эмне 27-чи? Декабрь. Мына Григорий календарды мойнуга алып атабыз. Ушинтип жазып койсок, башка кылсак бирөө күнөөкөр деп айтпайт бизди. Эми ошол жыл жаңырып аткан болсо, бул кетип аткан жыл, бул келип аткан жыл экен деп жылдын оогуп атканы. Анан бул маселеден айыптабы кыйыныраак. Ширк деп бирөөнү. Бирок башка бир маселе бар. Ушул маселеде ошол жаңы жыл майрам тосуунун мусулмандарга туура келбегендигин эки өңүттөн караш керек. Биринчиси, ошонун тегерегиндеги болуп аткан кыйыр түрдөгү таасирлер. Арак ичилет, эркек айыл аралашат, намаздар окулбай калат. Андан сырткары жалганчылык көп болот. Аязда деген жалганчы, өзүнчө эле кудай болуп алат. Снегурочка деген дагы аферистка. Подарка берди, өзү акчаны алат. Жана башка анан ёлкалар тегеренип, анан тилек тилешет. Тавафты көрүп калганбы, же эмне кылган, ошондой кылып ойлонсо керек го бирөө шабас ойлоп чыгарып атканда. Экинчи тарабы, пайгамбарыбыз айтат, кыямат кайым болуп кетип алса, колуңда көчөт болсо тигип кал дейт. Бул деген сөз парктарды өстүрүп, бактарды өстүрүп, адамдардын ден соолугу жакшы болсун деп, табиятты көртөндүрүүгө болгон пайгамбарыбыздын буйругу. Ошол күнү бир жаңы жыл деп 15 жылда зорго жетилген карагайлардын канчасы кырылат, бул өзүнчө чоң арам. Кичинекей карагай кыйышат, мисалы үчүн, ал же отун болбойт, же бир байнар ысытпайт, же бир тоок этин бышырбайт. Бычыры деген менен күйүп жок болот куурагандан кийин. Бул экологияга зыян, бул арам. Андан сырткары шариятта бул нерсе жок бизде. Майрам эмес нерсени майрам деп этикат кылуу, намаз эмес нерсени намаз деп этикат кылгандай эле кеп болот. Анткени кайсыл бир нерсени майрам деп этикат кылуу үчүн же Кудайдан же пайгамбардан буйрук керек бизге. Ошон үчүн биз муну майрам деп этикат кыла албайбыз. Ысырапкорчулук. Кур'ан-ы Каримде иннаху ла юхиббул мусрифин, Аллах Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт деп айтат. Анан дагы бир маселе, жаңы бидаттар кошулуп атат. Кээ бир мусулмандар, адамдар жаңы жыл арак ичип тосса, биз намаз окуп тособуз. Саат 12-ге даң деп жана Путин менен Медведев сүйлөп бүткөндө, биз 2 рекат намазга турабыз, Аллаху акбар деп айтып атышат. Бул туура эмес. Бул только арак ичип тосса, сен намаз окуп тосуп атасың деп тосуп атпайсыңбы? Күнөө бул. Кадимгидей күн болуш керек. Жаңы жылды өзгөчөлөнүп тосуп атасың сен. Эми го түйгө арак менен тосуп атып, сен касиеттүү ибадат жасап ошого кошуп берип атасың. Ошол туура эмес. Жөн эле бүгүн эртең бир сүгүндөй эле бир күн болуп өтүш керек, ага маани берилбеш керек. Туура Григорий календарь жашап аткан болсок, анда отчет берилет, отчет берип койгон жакшы. Ушул 2014-те эмнеге жеттим мен? Жаңы жылдын адамдар майрамдаса, биз даватка чыгабыз десе, демек жаңы жылда биз даватка чыгабыз деген сөз болот да. Дават менен тосон. Эгер ошол этикат туура эмес болот. Бирок убакыт туура келип калган болсо кете берет. Бирок карабайсың, адамдар жаңы жылга чыгып атса, биз анда даватка чыгабыз. Мисалы үчүн, апам төрөп, раддомдон төрөп келатат десе, Асан ага апама бир көйнөк алып берсе, анда мен ыштан алып берем дегенде сөз болот да. Маселе чогул апаң тосуп атпайсыңбы? Ошон үчүн жаңы жыл тоскондо этият болуш керек. Намаз менен, орозо менен, башка нерсе менен. Атаңды ашып жинди болуп кетпеш керек да бирөөгөчү. Болбойт.
Biz Kadir tün toskanda tosup alıştır kebiröler. Bir cemaat çoğulup anan biz zikir aytabız deyip bardığı. Ne desem adamlar arak içiyorken biz zikir aytıp durabız deyip. Yok da jönele. Biz былтыр Kadir tünde Ayşem anan tigiler aram iş kılıp atat ko. Sen bid'at iş kılıp atasın. Bid'atın aramdığı jön aramdan küçtürüp. Sen ağa mıyığına gülüp atasın, biroq ahirette azabın sana vaylı bolup atat. Sen onu жаңы жылды şariat taştırba. Namaz menen, ibadat menen.